Салам алейкум. Жашоо деген эмне десе, бардыгы суроо берет. Жашоо деген бул мындай, тигиндей деп. Бирок мен азыркы биздин абалыбыздагы жашоо жөнүндө бир аз сиздер менен кеп кылганы туура көрдүм. Азыркы биздин жашообузду бир сөз менен айта турганда, биз азыркы учурда оор күндөбүз. Оор күндөр маселеси. Эми оор күндөрдү ар ким ар кандай түшүнөт. Мисалы, кээ бирөө жолдо бара жатса, жолдогу адамдарды көрөт дагы, алар жылмайып же каткырып күлүп жаткан көрсөк, биз эмне дейбиз? Мунун жашоосу оор эмес турбайбы? Мунун жашоосунда жыргалчылык бар экен деп ушундай түшүнүктүү болобуз. Ал эми бирөө болсо көчөдө басып баратып карасак, бирөөнүн кабагы бүркөлгөн, маанайы жок адамды көрө турган болсок, ал адамды көрөбүз дагы эмне дейбиз? Демек мында бир кандайдыр бир жашоосунда мүшкүл бар экен деп түшүнөбүз. Ал эми кээ бирөөнү көрсөк, ыйлап жаткан же сыздап жатканын көргөн болсок, демек мунун жашоосунда өтө чоң кыйынчылыктарга дуушар болгон адам экен деп дагы түшүнөбүз. Бирок билиңиз, ар бир адамга өзүнчө кыйынчылык келет жашоодо. Ар бир адам өзүнүн деңгээлиндеги кыйынчылыкка дуушар болот. Мисалы, бирөө болсо больницада жатат, ооруп жатат. Ал күнү түнү үмүт кылат, ден соолугу чын болсун деп. Бирөө болсо жашоосунда акчалай болсун, кризиске түшөт, же болбосо банкрот болот. Ал эми бирөө окуусунда банкрот болот, окуусунда кыйынчылык абалга түшөт. Айтор ар ким ар кандай кыйынчылык абалга түшкөндө адамдын жашоосунда ушундай бир сыноо болот экен. Ал сыноону бир сөз менен айтсак болот. Ал ыйман деген сыноо экен. Кудай Алла адамдын ыйманын сынай турган күндөр болот экен. Эмнеге десе, жашоосунда ушундай кыйынчылыкка түшүп болгон адамга шайтан келет дагы кулагына шыбырай баштайт. Сен күнү түнү дуа кыласың, Кудайдан үмүт кыласың, жакшы нерселер үмүт кыласың, ден соолугум жакшы болсун дейсиң, акча сурайсың, башка сурайсың, айтор, эмне дагы эле ошол абалдасың, эмне үчүн сенин жашооң өзгөрбөйт? Эмнеге? Кудай неге сага жардам бербейт деген ушундай бир адамдын оюна, кулагына ушундай шыбырап үн салат дейт. Эми ошол кезде бардыгы өзүнчө бир үмүтсүздүк абалда калат. Бирок бир гана үмүтсүз бул шайтан дейт. Кудайга бардыгыбыз үмүтүбүздү эч качан үзбөшүбүз керек. Бирок дагы бир нерсени айта кете турган болсом, кээ бир мамлекеттерде биздин азыркы өзүбүздүн башыбызда болгон оор күндөрдөн дагы болгон, алар оор күндөрдүн үстүндө жүрөт. Кандай десе, мисалы Сирия же башка бир мамлекеттерди алып көрө турган болсок, алардын жашоосунда тынччык жок. Атасы жок, баласы кайгырып жатат, энеси кайгырып жатат. Айтор ар ким ар кандай бир кыйынчылыктын үстүндө дуушар болгон абалда. Бирок ошондой болсо дагы эмне, ар ким өзүнүн кыйынчылыгына жараша өмүр сүрүүдө. Бирок эң негизгиси, биз азыркы кездеги турган абалыбыз бул үмүтсүздүк жана көптөгөн бир интернет булактарынан болсун же башка бир тармактардан болсун өзүбүздүн ар кандай бир информацияларды алып, кулагыбыз менен угуп, мээбизге сиңирип, айтор көзүбүз менен көрбөсөк дагы же болбосо сүйлөп жаткан адамдын тили менен айтылбаса дагы биз ошону кабыл алып туруп, ушундай турбайбы деп жашообузду үмүтсүздүккө айландырып, ар кандай бир оор абалга салып турган кезибиз. Бир тууганым, кыйынчылык деген мына ушундай нерсе. Караңыз, бирөө бейтапканада жатат, өмүрү менен күрөшүп жатат. Бирөөнүн ошол жаткан бейтапканада жаткандын баласы бар. Ошонун алдында отурган баласы үмүт кылып, апам жакшы болсо экен, ден соолугу мыкты болсо экен, Кудай таалам шыпа берсе экен деп, ал үмүт менен жанында отурат. Бирок мен бул сиздерге кыйынчылык жөнүндө же оор күндөр жөнүндө ошол бейтапканадагы жаткан апанын абалын көрсөткүм келген жок. Бирок биз азыркы бейтапкана бул менин Кыргызстаным, менин мекеним жөнүндө болуп жаткан кеп. Анткени биздин мекенибиз дагы азыр бейтапканада жаткан абал сыяктуу. Ал оор күндөрдүн үстүндө. Биз ошол оор күндөрдө биз үмүт үзбөшүбүз керек. Кимден? Кудайдан үмүт үзбөшүбүз керек. Анткени үмүт үзбөө дегенди кандай түшүнөбүз десе, бирөө көчөдө бара жатып, бир велосипед тээп жаткан адамды көрөт дагы, аттиңай, менде ушундай велосипедим болсо экен деп үмүт кылат экен да. Ал эми бирөөсү болсо карап туруп велосипед тээп бараткан адам унаада кетип жаткан, марканып айдап бара жаткан шопурду көрөт дагы, менде дагы ушундай унаам болсо деп, ал дагы ушундай кызыгат экен. Ага үмүт кылат дейт. Ал эми жанагы машинеде унасында отуруп бара жаткан адам андан да чоңураак бир унааны көрөт дагы, мыкты унааны көрүп туруп, менде ушундай мыкты унаам болсо экен деп, ал ошентип кыялданат дейт. Бирок билиңиз, кээ бир адамдар бар, ал бейтапканада жатат, ал тура албайт. Колунда кыймылдата албайт, көзүндагы кыймылдата албайт. Ушундай бир абалда жаткан адам, ал комада жатып эмне үмүт кылат, мен дагы ойгонсом экен деп. Ал эми
ойго жаткан, бирок колу кыймылдайт, көзү кыймылдаган адам бир жанагыдай коляскада отурган адамды көрөт дагы, аттыңай мен дагы ошол коляскага отуруп калсам экен деп үмүт кылат. Ал эми коляскада отурган адам жанагы балдакчан басып жүргөн адамды көрөт дагы, кана мен дагы ушул балдакчан болуп басып калсам деп үмүт кылат. Ал эми болсо балдакчан жүргөн адам жөө басып жүргөн адамды көрөт дагы, Кудай, мен дагы ушул адамга окшоп жөө басып жүрсөм экен деп үмүт кылат дейт. Ошон үчүн урматтуу менин бир туугандарым, келиңиздер, үмүттү бекем кылайлы. Биз эч качан бул нерседен артта калбайлы. Эми караңыздар, урматтуу бир туугандарым, жашоодо ар кандай абал бар. Бирөө больницада өмүрү менен алышып жатса, бирөөсү болсо чет өлкөдө жашоосу менен, тиричилиги менен алышып жатат. Ал эми бирөө болсо дагы башка бир кыйынчылыктардын үстүндө. Айтор бардыгы бир үмүттүн, бир кыйынчылыктын үстүндө болуп жаткан кез. Бирок келиңиз, ар бирибиз ар бир абалда турган кезибизде жыттап жаткан, жутуп жаткан абабызга шүгүр кылайлы. Жана эң жакшысы бул бейпитчилик, тынччылык жашоодо биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү, тынчтыгыбызды жана бейпитчилигибизди сактап калыш үчүн сөзсүз түрдө бир тууганым, Кудайдан үмүт үзбөңүз. Бир күн болбосо бир күн бизге көптөгөн жакшылыктар келет дагы, жашообуз бейпилге айланып, биздин мамлекетибиз бүткүл дүйнөдөгү таанымал, аты чыккан өнүккөн мамлекеттердин бири болот. Бирок ал кез кандай болот десеңиз, айтайын, келиңиздер. Бул өзгөрүү убактысы. Өзгөрөбүз. Кудай буйруса, убактысы келет эмес, убакыт келди. Мына ушул күндө биз өзгөрүшүбүз керек. Биз ушул убакытта ар бир секундубуз өткөн сайын биздин убактыбыз артка кетип жатат. Биз азыр мына ушул кезде өзгөрбөсөк, эртең кеч болуп калат. Демек, Аллах Таала Куранда айткандай, те бир коом, ар бир адам, ар бир нафс өзүн өзгөртмөйүн, Кудай Таала анын абалын өзгөртпөйт дейт. Демек, бүгүнкү күндөн биз ыйманыбызды бекем кылып, калыстык менен, келечегибиз менен Кудайдын астында эмне өзүбүздү өзгөртүп, андан үмүт кылайлы, жакшылыктарды үмүт кыла берейли. Кудай буйруса, биздин мамлекетибиз, элибиз, жерибиз жана өзүбүз дагы өзгөрүп, өнүккөн бир коомго айланабыз. Мен ишенемин, сиз мыктысыз.